акыркы убакта парламент штраф кабыл алуу эле отурабыз да. Токтотпойлу эми. Абага да штраф киргизели анда. Ошол себептен урматтуу депутаттар, мен сиздердин баардыгыңыздарды каршы добуш берүүгө чакырам. Буну Госстройдун өзүнүн эле чечип кое турган маселеси, ошол эле убакта мына прокуратураны, Госстройду, депутаттардын баарын убара кылып, ушундай мындай мыйзамдарды алып келбей эле койсоңуздар. Урматтуу депутаттар, мен сиздердин баарыңыздарды каршы добуш берүүгө чакырам. Эми штраф менен эле элди жазалай беребизби? Жана мен коллегам айтып кетти, спорт зал курса ага штраф деп айтып атат. Эми ашар жол менен куруп атса, булар штраф төлөйбү же болбосо ошол залдын жок дегенде бир жагына керек жагына иштетип алат да. Элдин баары айтып атат, мына штраф деп, эми токтотпойлу ушунучу. Урматтуу депутаттар, баарыңыздарды мен каршы добуш берүүгө чакырам. Чоң рахмат. Бакчар мырза, рахмат сизге. Эми сиз айтып атасыз го, алып келбеңиздер деп. Эми мен депутат, мен укуктум. Сиз мени үйрөтпөңүз ошол жактан. Макулбу? Мен өзүм алып келемби, алып келбейм, өзүм укук менен пайдаланып жатам. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын проблеманы түшүнүп, ошон үчүн алып келип атам. Эми курулуш компанияларга дайыма келгенде ушундай маселе чыгат экен. Лобби. Сиз өзүңүз эле мына өткөндө 3 мыйзам долбоорго ушундай штраф боюнча өзүңүз эле добушту за бердиңиз. Урматтуу Дастан Албаевич, керек болсо аныктап берем даже. Урматтуу Дастан Албаевич, мына мен айтам, штрафка ушул жерде мен каршы туруп, биздин коллегалар колдоп, ошо гаилер боюнча, милициялар боюнча өзүңүз жакшы билесиз. Мен дагы каршы болгом. Туура айтасыз. Анан маалыматты туура эмес айтпасаңыз, ушул жерде ошо жок, мен сизге керек болсо гаини видео регистраторлорду көчөдө тартканга болбойт дегенде, ушул жерде каршы чыгып, ушу биздин коллегаларыбыз колдоп, ошондо өтпөй калган. Мен ар дайым штрафка каршы добуш берип келем. Мен сизге көрсөтүп берейинби? Сиз мага аны көрсөтпөй, сиз мына курулуш министрлиги менен орун басары менен барып жанагы 15 мектепти көрүп келиңиз. Булар айтып атат, даяр бар деп. Булар проектте жасалган уже. Сиз барып ошону көрүп келиңиз, биринчи мага айткандан көрүп. Бакчар мырза, мен болгом мектептерде. Жөнүндө айткан жокмун, болгом мен.